Бұл мемлекет баарыбызга керек да. Ошо бийлик отурган адамдардын эле адамдарга эмес, баарыбызга керек бул келечек. Коопсуздук баарыбызга тиешелүү. Ошондой кесипкөй адамдар болбойт, кадр жок болгондуктан анан мындай көлөкө өкмөттө отурабыз. Көлөкө өкмөттө биз ошого кадрлар даярдадык. Туура айтасыздар аксакалдар. Биз бу жерден өзүбүздүн жеке кызыкчылыкты издеген жокпуз. Максат андай эмес. Biz güyüp bu şey, şu memleketin geleceği kандай болот деген ой менен. Мен мойнумда жаш саясаттар отурат. Белгилүү болуп калды. Белгилечи чоңурондарды пока бизди пайдаланыңдар. Биз аксакалдардын акылын пайдаланабыз. Силер биздин пока анча-мынча болгон билимибизди, тажрыйбабызды, энергиябызды пайдаланыңдар. Анан силерге ошол эки эстафета катары өткөзүп кетели. Баары биргели. Кыргыз эли бирикмейинче бир да маселе чечилбейт. Биз жанагы саясий амбициялардын баарын тышка коюп коюптур. Сен болосуң, жетекчи мен болосуң деген токтотуп туруп, баары биригип алып туруп Кыргызстандын келечегин ойлойбуз. Bir програмma концепция түзүп отургандан кийин ошо менен ким болосун сүйлөшө баштаган, сүйлөшө алабыз. Биздин максат мамлекеттин тартипти орнотсок, коопсуздукту камсыздап берсек, ошо негизинде мамлекетте стабилдикти орнотуп берсек, анан кийин эл өз эркинче эркин иштегенге, эркин өнүккөнгө биз шарт түзөбүз. Биз деген өзүбүздү урдабайбыз, бирөөнү урдатпайбыз деген саясат менен ошо келелде отурабыз. Анан мен дагы бир нерсе ключевой нерсени айта элем. Биз ушу 25 жылда болуп аткан проблема менин оюмча эки негизги коомдогу жана мамлекетте эки принципти биз туура эмес пайдаланып, жозоп пайдалангандан соң аны тейлеп тепсип чыгарганыбыз үчүн биз ушул акыбалга келдик. Бул биринчи принцип, бул мамлекеттин эң негизги мамлекет болгондон кийин бул закондуулук принципти биз тебелеп чыгабыз. Законду сыйлабастык, законду тоотпостук, өз билимчилик кылып отуруп мына ушуга келдик. Бул принцип бузулгандан кийин коомдо ыдырап баштайт, баары коррупциянын баары ошондо башталат. Жанагы криминалдар башка чыга баштайт. Криминалдар башкарып биздин мамлекетти. Экинчи чоң принцип бул ата-бабабыз 1000 жылдан бери калыптанып келген бул акыйкатчылык, справедливость деген. Принцип справедливости жоголду. Ошол эки кылган чечимдин баары акыйкатка жакпай атпайбы. Мыйзамга жабыштырылмыш болуп туруп, аны акыйкатсыз иштеп жатып атпайбы. Анын баарын көрүп жүрөбүз да, унчукпай атабыз. Мурдагы бийликтердин баары ушуну көрүп атып, биз айтпай, унчукпай жүрдүк. Алар болсо ойлоду, булар айтпагандан кийин бузга макул экен деп биле башталар. Алар тоотат экен, булар койлор экен, кандай кылсак урдасак биле берет деп кете берди. Ошон үчүн биз эки принципти кайра восстановить этели деп атабыз. Бирөө мыйзамдуулукту, мамлекет жетекчисинен, өкмөт башчысынан баштап, жөнөкөй жаранга чейин мыйзамды сыйлабадан бизде Шемаш айткандай аскерлерди айтып, не знаешь, научим, не хочешь, заставим дегенде принцип бар. Мыйзамды аткарасың деп туруп аткартканга биздин эркибиз да жетет, биздин билимибиз да тажрыйбабыз да жетет. Ошону кылабыз. Анан эмне үчүн менин коллегам Турсунбай Бакирович менен колдон биригип, анан башка мынакей биздин өнөктөштөрдү, биздин соратниктерди чакырып атабыз. Анткени мен бул иши менен деле кызматташып көргөн эмесмин мурда. Бирок биздин бир гана кызыкчылык бизди бириктирди. Кыргызстандын келечеги, элибиздин келечеги. Мына ошол кызыкчылык бирдей көз караштабыз. Мына ошол эле достаточно бизге бириккенге. А бул кишинин көз карашы башкадыр, менин көз карашым башкадыр. Кээ бир принципиальный вопростордон мүмкүн экөөбүз эки жакты карап аткандырбыз. Бирок Кыргызстандын келечеги жөнүндө, мамлекеттин келечегинде бир көз караш болгондон кийин биз азыр биригип атабыз. Мына ошондой күчтөрдүн баары бизге бириккенге баарын чакырабыз. Аксакалдар ушуга батаңыздарды берип атасыздар, колдоп бериңиздер. Анткени сиздердин сөзүңүздөр, сиздердин мондай кылган батаңыздар бул билинбегени менен өтө чоң күч. Ушунун күчкө бул решающий күч. Аны биз ошол эки нивелирдеп таштадык. Аксакалдын сөзүн жанагындай өз президент айткандай аксакалга чейин кылып туруп, биз ошол эки аксакалдын сөзүн таптап принциптерди чыгып болдук го. Биз ошону кайра возрождать этиш керек. Нормальный өкмөт сиздерге окшогон аксакалдардан ортогулуна, орто жаштагыларды, жаштардан чогултуп туруп, постоянно действующий советтер түзүп туруп, мына ошолордун акылы менен кеңешип туруп, анткени мамлекеттин келечеги коомго керек болгондо коом менен кеңешип туруп, аны иш алып барсак, адашпайбыз окшойт. Кеңешип кеткен барма барбайт дегендей, кеңешип турсак жаман болбос эле. Мына ошондой деген чечимдерди, ошондой сунуштарды биз жүргүзмөкпүз, анализдейбиз, ошонун баарын кылабыз. Сиздердин батаңыздар менен, сиздердин колдооңуздар менен. Рахмат сиздерге.